Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сүйүнчү. Париж Олимпиада оюндарында бүгүн 5 августта күрөш боюнча мелдештер башталды. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы менен Жоламан Шаршембеков менен Мерим Жуманазарова байгелүү орундар үчүн күрөш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алды. Муну менен эртең биз үчүн тарыхый күн болот. Жоламан Шаршембеков 60 кг салмакта күч сынашты. Алгач 8ден 1 финалдык беттеште казакстандык Айдос Султангали менен кезгелип 6-3 эсебинде утуп алды. Эң кызыгы Султангали алгачкы 2 упайды алып алдыга чыгып алды. Белгилей кетсек, бул беттешке чейин казак спортчусу менен жокей 3 жолу кезгелген. Үчөөндө тең Шаршембеков жеңүүчү болгон. Алгач эле алар 2020-жылы Азия чемпионатынын 8ден 1 финалында беттеш өткөргөн. Андан кийин эки спортчу 2021-жылы Түркиядагы Эврей Хамид Каплан эл аралык мелдешинде күрөшүп, Шаршембеков 9-2 эсебинде жеңишке жеткен. Үчүнчү ирет алар 2022-жылы дүйнө чемпионатынын жарым финалында кезгелген. Анда Шаршембеков Айдос Султангалини 7-0 эсебинде жеңген. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Жоламан Шаршембеков чейрек финалда атаандашы румыниялык Арнаут Трезванды 7-0 эсебинде жеңип алды. Ал эми жарым финалда жоки жапониялык Кеничиро Фумита менен күч сынашты. Бул эки балбан 2024-жылга чейин 2 жолу күрөшүп, эсеп 1-1 болчу. Бул иреттагы күрөш тең мүнөздө өтүп, анын жыйынтыгында Жоламан аянычтуу жеңилүү ызасын тартты. Эми эртең түнү Жоламан Шаршембеков колго медаль үчүн күрөшөт. Мерим Жуманазарова 68 кг салмакта катышып, чучугулактын жыйынтыгы менен биринчи кармашында монголиялык Делгерма Энсайхан менен күрөштү. Биринчи бөлүктү монгол балбаны утканы менен Мерим экинчи бөлүктө камбек жаратып 8-3 эсебинде жеңишти камсыз кылды. Буга чейин эки спортчу кыз 3 ирет күч сынашып көргөн. Алардын биринчи беттеши 2021-жылы Азия чемпионатынын финалында өткөн. Анда Жуманазарова 6-1 эсебинде жеңишке жеткен. Экинчи жолу алар 2022-жылы кайра эле Азия чемпионатында, бирок жарым финалда таймашка түшкөн. Мерим Жуманазарова атаандашын 7-2 эсеби менен уткан. Эки балбан кыздын 3-чү беттеши 2023-жылы Бишкектеги рейтингдик мелдеште болуп, анда Жуманазарова монголиялык спортчу кызга 1-2 эсебинде жеңилген. Мерим чейрек финалда дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, буга чейин Айсулууга атаандаш болуп келген жапониялык Ноноко Одзакини 8-6 эсебинде жеңип алды. Кызыгы жеңишти Мерим акыркы секундаларда илип кетти. Жарым финалда Мерим Жуманазарова нигериялык Блесен Кобору Доду менен күрөштү. Буга чейин эки балбан 2 жолу беттешип, 2 жолу тең Мерим утулган эле. Токио Олимпиадасында дагы Мерим дал ушул африкалык айымга чейрек финалда утулган. Бул иреттагы күрөш Курч таризде өтүп, анын жыйынтыгында Мерим жеңишке жетти. Эми эртең түнү Мерим Жуманазарова финалда алтын медаль үчүн күрөшөт. Урматтуу көрөрмандар, биздин спортчуларды колдоп, лайк коюп, жакшы сөздөрдү жазыңыздар. Жана эртеңки беттештеринде ийгилик каалап коюңуздар. Эртең жакшы жыйынтыктарды күтөбүз.